Чек арадагы Аксай айылынын тургуну жеке ишкер Матиса Надыров да тажиктердин кол салуусунан каза болду. Айылдаштарынын айтымында тажиктер анын тоок фермасын өрттөп, өзүн да өлтүрүшкөн. Ишкер туулган айылынын өнүгүүсү, айылдаштарынын бакубат жашоосу үчүн жан үрөп эмгектенген мекенчил жан эле. Төмөнкүдөгү шилтемеде Матиса Надыровдун ишкердиги тууралуу тасма. Ушу именно чек арада чырдан качып башка качак курам деген ошо ой болгон эмес. Мен ушу айылда жашашым керек, ушул жерде курушум керек, ушул жерде элге жумуш месттен ачышым керек, ушул жерде мен жашап калышым керек да. Биздин ата бабабыздын туулган жери, өскөн өзүнүн туулган жери. Бул жерден кетпейбиз эч жака. Кетишке мүмкүн эмес да. Тем более биздин возрастта, биздин баягы интеллект менен, образование менен мүмкүн эмес эле да кетишке мүмкүн эмес. Азырда ошентип ойлойбуз. Канчалык эме болбосун, биз ушул жерде жашай беребиз, кура беребиз, иштей беребиз. Тооканада менин иним бар.